Чоң Алайдын тургуну Мамыт Таштанов быйыл 70 жашта. Астындагы шайтан арабасын 7 ай мурда сатып алып, алыскы жолго чыгууга керектүү шаймандар менен толуктаган. Ташкентте мисалы үчүн 5 миллион калкы бар. Ага мына поворотниктер бар. Иштеп турат. Левый, правый баягы жолдордо жүргөндө. Севанда трамвайли, троллейбусный бардык линиялар бар. А мына же спидометр бар. Километр, спидометр, саат көрсөтүп турат мына. Мына бул скоросттары. Жеңил скорость жана оор скорость. Мына бул болсо фонарик түндө жүрүп калганда. Фонариги бар. Фонарик бар. Анан мына аварийный свет. Түндө кеткенде мынандагы аварийный иштетип кетет. Сапарга жеңил кийимдерин, кургак азык-зат жана эң зарыл болгон нерселерди уктоочу килемин алган. Ушул даярдык менен алгач ал Меккеге бармак. Тийиштүү тараптардан колдоо таппай калган соң багытын өзгөртүүгө туура келген. Анан баргандан кийин ал жерде муфтият жакшы кабыл албай калып, ошодон кечигип калдым. Министр иностранных делге кирсем, ал муфтияттан уруксат алын, квотанан кийин беребиз деп алар туруп алды. Арабиянын немесиге Сауд Арабиясынын немелери кабыл алды, бирок алар муфтияттан уруксат албасаңыз биз бере албайбыз деп виза бербешти алар дагы. Мамыт Таштановдун коопсуздугу Жибек жолу туристик компаниясы тарабынан камсыздалат. Ал басып өтүүчү бардык тубандын жергиликтүү жетекчилери менен алдын ала макулдашуу жүргөн. 7 дубанын губернаторлору менен сүйлөшүп, бардыгы коопсуздук маселелери каралган. Мына азыр ушул жүрүштө 3,5 километр жүрүп атпайбы? 3,5 километрге чейин мына сопровождение менен жүрөт. Май кызматкерлеринин Ташкент шаарына барганда Ташкенттин мэри күтүп алат. Андан тышкары, андан нары, анан Ташкенттен Казакстан аркылуу Кыргызстанга кайтып келет. Каарманыбыз 70 жашта болсо да жаш жигиттей шамдагай, ден соолугу чың. Ал көп жылдар бою спорттун дзюдо түрү менен машыккан. Менин негизги максат эле баягы жаштарга ошо бир жагы түшүнсүн. 70ке кирсе дагы ошо миңдеген километрди жүрүп аткан велосипед менен мүмкүнчүлүк болот. Адамды жашартаткан ошол спорт дайыма тың, тетик жүрөсүн. 70 жаштагы Мамыт Аксакалдын 2 айлык сапарга чыгуусу албетте эл аралык достукту бекемдөө, ошондой эле дал ушул Дениз Ак өлкө ураанын даңазалы болмок. Алгач Өзбекстанга, андан соң Казакстанга өтүп, 2 айдан кийин кайра кайтып келет. Эскерте кетсек, Кыргызстандын жараны мыйзам боюнча жакынкы өлкөлөр ичинде 60 күнгө чейин визасыз паспорт менен жүрө алат. Жылдыз Хапарова, Айбек Үсөн, жаңылыктар.